Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда эксклюзив программасы түз эфирде старт алды. Сиздер менен бүгүн мен Мирлан Муратов болмокчумун. Адаттагыдай кечээ күндөн бери сиздерге аябагандай биз анонс жасап келгенбиз. Бүгүн бизде ушундай бир конок болмокчу деп. Ал конокту бүгүн айта кетейин. Жалаң кыздар жана мен. Негизги маселе деги эле журналистика чөйрөсүндө өтө оригиналдуу аттар менен чыккан биздин агабыз, агайыбыз учурда эң акылдуу, кандай десек, бизнес тармагында өзүнүн кандай десем, фантазиясы менен нөлдөн баштаңыз деп интернет тармагын ачсаңыз дагы, телеканал тармагын ачсаңыз дагы ушул агайыбыз келип атат. Жалаң кыздар жана мен негизги маселе долбоорунун автору, журналистика академиясынын башчысы, бизнес нөлдөн баштаңыз деген долбоордун негиздөөчүсү бизде конокто Мыктыбек Арстанбек агайыбыз түз эфирде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз биздин куттуу студиябызга. Аллах разы болсун. Кош көрдүк. Ден соолуктарыңыз кандай? Кудайга шүкүр, алхамдулилла. Жакшы. Алхамдулилла. Жалаң кыздар жана мен негизги маселе дегендеги Мыктыбек Арстанбек агай менен азыркы Мыктыбек Арстанбек айырмачылыгы эмнеде? Ал 25 жаштагы долбоор, азыр мен 57-демин. Жалаң кыздар жана мен 90-жылдары чыккан, өтө кыйын абалда чыккан. Азыр жыргал заман. Ал кезде телевидение, дагы советтик телевидение, стандарттар, советтик стандарттар. Азыр телевидениеде такыр башка, кубулуштар. Айырма көп. Көп. Мыктыбек, бүгүн биз конокто түзсүз болтас. Өзүңүз айткан сөздү мен дайым сизге айтайын. Бардык суроого жооп бересиз. Дайынсыз. Негизги маселе. Азыркы убакта чыгарса болобу ошол долбоорду? Эмнеге чыкпай калды? Эмнеден улам бул долбоор? Чынын алып караганда өтө күчтүү проект болгон. Азыр деле болот. Бирок маселе мен ошону каалаймбы жокпу? Эгер мен эмнеге алып чыкпай атасың десе, мен просто каалаган жокмун. Сен азыр кызыкчылыктарым такыр башка. Бирок башка бирөө алып чыкса боло берет. Мисалы үчүн саясат менен ооруган оорукчандар көп. Мен тилекке каршы бир аз саясатты четтетип турам. Может өзүнчө бир сезон келгенде дагы киришебиз. Азыр саясий өңүттө унчукпай тура турган заман болуп атат. Себеп? Ушундай мыйзам ченемдиктер көп да. Бардык нерсенин жакшы учуру бар, жаман учуру бар. Бардык нерсенин жыргал учуру бар, кооптуу учуру бар дегендей. Бул коомдук өнүгүүнүн өзүнүн бир толкундары бар да. Азыр мен көбүн айтам, азыр унчукпай жашай турган заман, жөн жашай бер деп. Колгон келсе кой багып чыгып кетти ого. Кайдагы негизги маселе? Мүмкүн сиздин жашыңыз ошого туура келип калдыбы дейм. Балким, кээде жаш улгайган сайын акыл да кире баштайт. Себеп? Ал убакта өрт да? Болгон суроону болгондой айтып берчүсүз. Жок, өрттөн да аякта мен тетирисинче айтам, ал убакта коркунучтуу учур болчу. Азыркыга караганда чындык менен иштеш коркунучтуу болчу. Азыр кааласаң чет жака чыгып кет. Азыр интернет ушундай, бийликке билдирбей деле иштей берсең боло берет интернетте. Бийликке көрсөтпөй, мимо, алардын назарынан мимо, ар бир адамдын өзүнө иштесең болот интернетте. Бул технологияны биздикилер биле билбей жок, билбейм, бирок интернетте азыр ушундай көп ресурстар бар. Бийликтин өзүн ишке салып койсоң болот, өзүн жамандатып койсоң болот. Пиар аябай технология алдына кеткен. Иштесең боло берет, бирок ал убакта интернет жок. Элдин баары бир эле телевизордон көрөт. Сени кармаш оңой. КТРдин алдына пистолет менен келсе кармайт болду. Өтө коркунучтуу абал, бирок ушундай бир учур болду, айтпасам өзүмдү сыйлабай калам дегендей. Болду, ушундай критерий айтыш керек болду, айтчу. Азыр айтсам өзүмдү сыйлабай калам. Айтуучулар аябай көп азыр. Ошол убакта ал кезде айтуучулар жок болчу.
Вот элестет, эч ким унчукпаган кезде сүйлөгөн, бардыгы сүйлөп атканда сүйлөгөн эки башка. Эки башка. Yani şu eç kim bunçuk aytırgan кезде сүйлөчүбүз. Азыр эми Аскар Салымбековдун конкуренти болуп калдыңыз. Неге? Бизнес нөлдөн башта деп. Же болбосо ага сиз конкурент чыгарып атасыз. Эми бизнесмендер баары эле бири конкурент бизнес тармагында. Кантип бул тармакка сиз келип калдыңыз? Себеп дегенде чыгармачылык менен бизнес экөө эки башка. Сиз клип тартып жүргөнсүз, деп мисалы чыкчусуздар эми Раматлык Мырза Добутовдор менен мисал да эми. Көптөгөн шоулорду уюштуруп жүрдүңүз. Бизнес тармагына кантип келдиңиз? Чыгармачылык менен бизнес экөө эки башка эмес. Себеп? Кимдир бирөө чыгармачылыктан акча табат. Кимдир бирөө чыгармачылыктан акча таппайт. Бизнес өзү чыгармачылык. Тупой болсоң бизнестен акча таба албайсың. Баш иштеш керек бизнесте. Баш иштеди деген бирде чыгыш керек, чыгарма чыгыш керек. Телевизионда иштеп жүргөндө Азыр ушул жерге бир кысыра кетейин, Мыкты агай. Жогорку кеңештегилер ошондо кимдер болуп калат? Жогорку кеңеште саясатчылар дээрлик жок. Жок. Тупой эместер. Саясатчылар дээрлик жок. Эгерде кээ бир саясий мүдөөсү бар адамдарды эске албаганда саясатчы дээрлик жок. Эгер мамлекеттик саясат гана бар. Бул жакшы жаманбы мен баа бергим келбейт, но бирок саясатчы жок. Жогорку кеңеште саясатчы жок. Бир дагы. Аз. Канча? Үчөө барбы? Мындай, эгер саясаттын стандарты болсо да, ошол стандартына салып карасаң, мындай саясатчыга окшогондор дээрлик жок. Бирок Үчөө барбы? Бар эми, мындай саясатчы дегендин да өзүнүн стандарты бар. Өзүнчө саясат кылгандар бар. Но бирок бизде кандай эми? Бизде көбүнчө бийликчилер бар. Бул башка маселе. Бийликтин саясатын колдош же болбосо бийликтин саясатына оппозицияга чыгыш бул саясат эмес. Саясат такыр башка нерсе. Бул бийликтен да, коомдук дүйнө таанымдан да, коомдук пикирден да өйдө туруу керек. Мындай макамдагылар аз. Но кимдер жогорку кеңеште? Саясатчы болом деген амбициясы балким бар адамдарды. Буга убакыт керек саясатчы болуш үчүн. Экинчиден көпчүлүгү мен ойлойм өздөрүнүн кызыкчылыгын лобби кылуу үчүн баргандар. Мүмкүн бизнесин коргош үчүн. Бул статус үчүн баргандар көбүнчө. Андай кылбасаң, эми азыр бизде кечирип кой, статуска жетпесең жашаш кыйын деп ойлогондор. Мен дайым төртүп отурбасам, мага жилик тийбесе, мен бизнестерим, менин статусум, мага болгон чөйрөнүн урмат сыйы азайып кетет дегендер да бар да. Жогорку кеңешке барсаңыз кыйын эмес. Азыр чынын айтам, кыйын эмес. Акчаң барбы, барасың. Бүт. Бизде ошондой система курулуп калды. Акчаң барбы, барасың жогорку кеңешке. Сизде акча барбы? Болгондо да мен акча менен барбайм. Барбайсыз. Неге? Жогорку кеңешке барыштын максаты өзү саясат үчүн барыш керек. Мен өзүмдүн кызыкчылыгымды коргош үчүн убактымды жогорку кеңешке ысырап кылгым келбейт да. Мен ансыз деле коргоп алам өзүмдү. Өзүңүздө. Сизде бизнес барбы? Албетте. Эки эле бизнесиңизди бизге айтып бериңизчи. Мен бизнестерим вообще скандальный жана өтө таанымал бизнестер. Экөөсү. Кыргызстан халал индустриясын өнүктүрүү борбору менин бизнесим. Лицензия берүү. Халал деп. Сертификат. Сертификат. Бул вообще бизде халалды эле түшүнө электе киргизгенбиз. Мындан 10 жыл мурда. 10 жыл мурда. И халалды мындай да, светтик рынокко диний стандарт боюнча сертификацияны киргизгенбиз. Халалдын өзүнө эмес, сертификациясын. Биздин бир 5 жылдай өмүрүбүз сертификация эмне экендигин түшүндүргөнү кеткен. Болгону биздин 300-400 эле клиентибиз бар өзү. Негизинен. Но ошол 300-400 клиентти алыш үчүн бүт Кыргызстанды будуңчаң салууга туура келди. Бул маркетингдин туу чокусу экен кийин карасак. Рынокты ээлеп алып туруп, анан кийин сага алып келип алыш. Халал азыркы учурда сиздики. Жок, азыр мен өткөрүп бердим, бирок мен кылган бизнес. Бирок азыр да сиз карап турасыз. Эми бөлүнүп берилет. Кеңешчи катары. Кеңешчи катары. Эми пайдасы түшкөндө бөлөсүз да. Экинчи бизнес. Экинчиси бул тренинг борбору.
Тренинг бар. О, ишкерлер академиясында кетти. Ишкерлер академиясы. Россия президентине суроо берди бир журналист. Эмнеден коркосуз десе, сатып кеткенден корком деп. Россия президенти Путин. Сиз эмнеден коркосуз? Коркпойм. Коркпойсуз. Саткынчылык, экижүздүүлүккө кандай карайсыз? Жакшы эмес, бирок мен даярмын. Эмне жагынан? Или бой жагынан. Адам деген адам да, пенде да. Азыр аялың сатып кетет. Эриң сатып кетет. Балаң сатып кетет. Ар кимдин өзүнүн кызыкчылыгы бар, өзүнүн жашоодо өзүнүн долбоору бар, өзүнүн жашоого көз карашы бар. Эмнеге бардыгы сага жаккан, сен каалаган нерсени кылышы керек. Эмнеге? Ар кимдин өзүнүн проекттери бар. Анан биз айткандай болбой калса, биз сатып кетти дей беребиз да. Саттырбайм десең, келишим менен иште. Курандын өкүмү бар, келишим түзгүлө. Келишимди бузуп кетсе, соттош. Бул адам даяр болуш керек, бунун несі бар. Бардыгыбыз пендебиз. Мен кылам, биз эч кимди сатпадык деп ойлойсуң. Биз деле атабызды саттык. Атабыз бизге муктаж болуп турганда мен окуйм деп чыгып кетип калдыкпы? Туурабы? Бир катымды алып үйдү карабай чыгып кетип калдыкпы? Бирөөнүн кызын багып атабызбы? Бул саткынчылык эмеспи? Түпкү маңызы. Жок, каягынан кара, бул деле ошондой эле. Любой бизди саткын десе боло берет. Просто көп ушундай кылганчы муну саткындык дебейт да. Дебейт. Норма болуп калган. Эгер илгеркилер болгондо биз саткын демек. Бизнес нөлдөн баштагыңыздан эми албетте жакшы жагын дагы сурайм, буюрса көрсөтүүбүздө. Бизнес нөлдөн баштаңыз дегенден ушинтип сатып, өздөрүнчө барып бизнес нөлдөн эмес бирден баштаңыз деп ачкандар болдубу негизи дагы? Biz 5-4 yılın içinde bir ile ошол тренингтин өзүнөн 5000'den aşağı adam okudu. Просто гипотетически 50% başladı degende de 2,5 adam. Açtı özünü. Конечно. Bizde 2 aydan içinde rekord koyganlar oldu. 26 milyon son nölden. Nölden başladı. Nölden. İnternet bugünkü günde ayyava çok mümkünçülük. Men bir ile jönөкөй эле misal. Orus kempir Instagram'dan kömür satat. Orus kempir poliklinikada. Молодой человек, кто крайний деп бүкірайып жүрген кемпір, батарейканын түбінде отырып алып, о Кыргыздын батырлары Сыдыкалиева да сата албаган көмірді Instagram'dan сатып коет. Instagram ушундай иштейт. Бир эле Instagram ушу. Али Ким Кардашьян деген бир катын бар экен. 275 milyon подписчиги бар экен. Бул элдикте Кыргызстан деген сөз. Ошол катынын бир эле товары бар. Эмне? Жамбашы. Ич кийимдерди көрсөтөт. Жамбашы менен кийим. Нито кийип чыкса бир жолу эл аралык скандал болуптур. 12 milyon адам отписка болуп кетиптир. Чыгып кетти аккаунт. Ошол аял рекорд. 5 minutта 5 milyon dollar тапкан аял. Мен айтам, мунун жамбашы Кыргызстандан көп табат экен. Бизде ошондой жамбаштар жокпу? Биздин башыбыз даже ошонун жамбашын чалып иштебейт да. Жамбаш карап жүрүш керек экен негизи. Маселе маркетингде да. Маркетингде, жамбашта эмес дейсизби? То есть мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Муну түшүнбөсөм ишенбейт. Мага деле эгер мен мынтип телевидениеде жүргөн болсом, мага келип 2 айда 26 milyon иштейсиң десе, дөбүрөчү деп айтам. Жомок деп. Ошо жалаң кыздар жана мен дегениң ошо үйрөтө алабы экен деп мен да айтам. Мороженое жебеген адамга мороженени кантип түшүндүрөсүң? Кантип түшүндүрөсүң? Жеп көрсө түшүнөт. Ошон үчүн биз чакырабыз. Сөздү көбөйтпөй келип көр анан кийин. Келип көргөндөн кийин результат өзүнөн чыгат, анан кетет. Чыкпай калгандар да болду. Болот албетте. Албетте болот. Бирок такыр чыкпай калбайт да. Кимдир бирөө 2 айдын ичинде баштабашы мүмкүн. Кийин 6 айдан кийин. Адамдар ар кандай да, кимдир бирөө дароо түшүнөт, кимдир бирөө чайнап түшүнөт. Кээбилер 2-3 жол келип окуйт. Ар кандай учурлар бар. Но биз 2 айдын ичинде результатка чыгарыш үчүн эмне гана кылбайбыз. Ар нерсе кылабыз. Бирок чыгарабыз. Анан кээбилер эми алдайт бизди. Өзү пул төлөп келип алып бизди алдайт. Биз деле не хочешь, да, пожалуйста, алданып кое беребиз.
Ama бирок көпчүлүк результат менен. Өзүңүздү сабырдуумун деп ойлойсузбу? Ооба. Эгер сабырды туура түшүнсөк, мен сабырдуумун деп эсептейм. Сабырдуумун деп. Мыктыбек агай, эгерде сизге кечээ күндө биздин конокторго бергенбиз бул нерсени. Айтып атпайсызбы, менде бизнестерим бар деп. Бизнестин айынан кайгырып, көзүңүзгө жаш алып олтурган күн болдубу? Акыркы жолу качан болду? Көзгө жаш алууга чейин жетпесем керек, бирок кайгырган учурлар болот. Акыркы жолу качан? Эсимде жок, көп эле болот мындай. Көп болот. Көп болот. Кайгыруу эмне? Бизнесте өзү адамдар акча үчүн деп ойлойт да. Чыныгы бизнес акча үчүн болбойт. Көрсөткүч үчүн болот. Вот өзүңө бир сен далилдешиң керек. Мен алхамдулилла мусулман болгон үчүн мен бизнес кылышым максаты такыр башка. Мен зекет төлөш үчүн кылам, кайрымдуулук үчүн кылам. Атак өзүм курсагыма үй бүлөм алхамдулилла жетет. Кайгырыш эмнеден? Ушу бир нерсени туура эмес кылып аласың, ошон үчүн мындай бир белгиленген мүдөгө жетпей калышың мүмкүн. Өзүңдүн кетирген катаң үчүн албетте өкүнөсүң. Бизнесте бир түшүнүк бар экен. Эч качан адамдарды күнөөлөбөш керек. Эгерде күнөөлүү десек, бул бир гана система күнөөлүү болот. Системаны сен курасың. Системанын автору бул бизнестин ээси. Значит, каерде бирөө сени сатып кетти, бирөө товарыңды уурдап кетти, бирөө өз убагында төлөгөн жок, бирөө вообще кыянатчы адам келип алды. Ушунун бардыгына сенин системаң күнөөлүү, то есть сен күнөөлүүсүң. Биз ушундай караганыбыз үчүн биз кайгырабыз, өкүнөбүз. Мына мынтип коюшум керек эле деме. Даже шайтан, иблис өзү келсе да, сенин система аны түздөп акчасын алыш керек. Кыла албайт абы? Сен алганыңда эмне бул шайтан экен да деп, маселе анда эмес, сенин системаңда. Урматтуу телегөрүүчүлөр, экранда турган 0509 88 58 88ге смсти жаза бериңиздер. Албетте сиздердин аманатыңыздарды өз эсине жеткизгенге мен аракет жасайын. Учурда бизде конокто бизнес нөлдөн баштаңыз тренингинин негиздөөчүсү Мыктыбек Арыстанбек агайыбыз. Мотиватор деп койсок да болот. Мыктыбек агай, бул жерде дагы смстер келип атат. Азыр мен сизге баарын окуп түшүндүрүп берүүгө аракет жасаймын. Сиздин колуңуздан чыккан көп журналисттер бар. Мен курактуу деп коеюн, эми мээлер. Айболот, Аңара, Аида деген болгон, эми журналистика академиясында сиз негиздегенсиз негизичи. Учурда алар менен мамиле барбы, кай жакта, эми аны деген сиз ушу бизнес нөлдөн баштаңыз дегенден да аны катуу алып чыккансыз да. Чындыгында алып караганда. Айгүл деген бар эле, Бабаева деп. Мен өмүрүмдө өтө көп команда чыгарып турмун. Көп. Жок эле дегенде бир 5-6 долбоор чыгардым. Эсиңизде барбы ошол балдар? Эсимде барлары бар. Мындай да эми. Мусулман адам күн сайын өлгөнгө даяр жүрүш керек. Биз бала кезден ушу тарбияны көрдүк. Бүгүн экөөбүз иштешебиз. Эртең чогуу иштешебиз. Бир күнү сен өзүң долбооруң болуп, өзүң бөлүнүп кетсең, демек сен өзүң тагдырың. Буга мындай өтө таанышмандык менен караш керек да. Мен 3-4 команда чыгардым. Бала кезден баштап эле. Ошонун бири ушу алып баруучулар академиясы. 500ге жакын бала окуду менде. Мен 7 выпуск кылдым 10 жылдын ичинде. 6 жылдын ичинде 6 выпуск бериптирмин. Ар биринде кеминде бир 50дөн адам окуса да 300дөй бала чыгарып турмун, тактап коелу. 300дөй. Ошол 300дүн бардыгы менин эсимде жок. Бирок азыр мен мындай Facebooктан бияктан карасам бир 50дөйү кыйырда жүрөт. Телевизиондук мейкиндикте жүрөт, дегеле журналистикада жүрөт. Ар жака тарап кеткен, мындай бизнеске кеткендери бар, балдардын мамлекеттик кызматта алдыга чыгып кеткендери бар. Ар кандай деңгээлде. Бирок бири да
Мен өкүнө тургандай эмес. Мен сыймыктана тургандай, барды калды кет. Мен аябай сыймыктанам. Кээ бирлеринен барып Муктубек жөнүндө сүйлөп бер десең, балким сүйлөбөй коюшу мүмкүн. Мен Муктубекти тааныбайм дейиши да мүмкүн. Мен буга таң калбайм. Табигый көрүнүш. Да. Менин позициям дайым бир позиция. Мен дүйшөмүн. Бир байдын атканасына алып кирип алып, 5-6 баланы окутуп, мына келечекте мындай деген дүйшөм бар. Кийин Алтынай келет, даже Алтынай менен бир дасторконго отургузбай коет дүйшөндү. Алтынай академик болуп келет, ошол атканадан баштаган кыз. Дүйшөн дагы эле пошточу. Мен ошо дүйшөмүн деп эсептейм. Азыр балдар ушундай деңгээлдерге жетти, Муктубек жөнүндө сүйлөш балким кээ бирине даже уялышы мүмкүн. Койчу Муктубекти дейиши мүмкүн. Бирок мен билем да, Алманканын тагдырында мен бир ролду аткаргам. Мен муну билем. Келе тамашалап айтам, пленкаңар деле бар депчи. Кандай манкаңар коюлуп келген пленкаңар деле бар деп тамашалайм. Бирок мен сыймыктанам ушуну менен. Мага ушул жетиштүү. Алардан колдонуш, алар менен байланыш. Кимдир бирөө байланышып тургандар бар. Азыр алды 4-5 балалуу болуп калды. Кээбилер курсактары 4 метрге жетти. Ушундай даңкыйган балдар болду. Кээ бир менде окуган кыздар чоң баягындай мугалимдер болду даже. Өздөрүнүн мектептери бар, өздөрүнүн эл аралык аренада чоң көрсөткүчкө жеткендери бар. Чоң тренингтерди алып чыккандар бар. Маселе тагдыр ушундай экен, байланышпай калдык. Бирок мен күзөтөм алардын баардыгын. Карап турасыз. Карам, мындай кызыгып, кээ бир ичинде көз өтүп кеткен балдар болду. Мен өзүм аябай өзүмдүн балам өлгөндөй кайгырган учурларым болду. Азыркыга чейин мен жүрөгүмдө ошо көз жумган балдар. Койчу, бул ошол кезде академия, Алпарчылар академиясынын толкуну. Андан кийин деле мен халалда канча бала чыгардым. Азыр да мынакей бир 20 миңдей бала окуттук 4 жылдын ичинде. Азыр деле ошол журналист академиясын ачып чыгарса кандай болот мисалы? Мирлан, азыр журналистика өлгөн. Журналистика жок. 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 Журналистика бир доордун катмары катары кетти уже. Кетти. Азыр блогерликке өтүп кетти. Блогерлик бул замандын журналистикасы моюнга алыш керек. Азыр мурдагы журналистика азыр иштебейт. Адамдар башка форматта өтө баштады. Азыр нейросеттер пайда болду. Адамдардын ой жүгүртүүсү жана дежурный бар го, эмне эле? Клиповое мышление өтүп кетти. Мүмкүн биз Европанын цивилизациясы менен иштейбиз деп Кыргызстандын канализациясына түшүп бараткан жокпузбу? Ким билет, аны тарых айтат. Өлүм жөнүндө сүйлөп калдыңыз. Эгерде Аллах Таалам сизге 2 күн убакыт берсе, көрүңүздүн үстүгө эмне деп жазмаксыз? 2 күн убакыт берсе, 2 күндөн кийин пендем жаныңызды алам деп келсе, көрүңүздүн үстүгө эмне деп жазмаксыз? 2 күндө көрдүн үстүнө жазып ал деппи? Мен наоборот эчтеке жазбагыла деп айтмакмын. Себеп? Болду, башка жашоого кетебиз, анын эмне кереги бар аякта? Эмнеге 5 убакыт намаз окугам? Мен чынын айтайын, мына Абдышкүл Нарматов менин өзүмдүн жакын тагаларымдын бири. Өтө күчтүү алым. Өлүмдөн коркпойсуздар дегендей. Эмнеге коркуш керек? Билбейм, мен корком. Демек, косяктар бар үчүн коркосуң да? Өлүмдөн кийин ага жаза бар да. Биз колубуздан келишинче дин менен жашаганга аракет кылбасак, арак ичпесек, урлук кылбасак, бузукулук кылбасак, Аллах Таала 5 намаз оку десе окуп атсак, зекет төлөп атсак, адамдарга жакшылык кыл десе, бүт буйруктарын колунан келишинче пөтөңдөп аткарып атсак. Анан өлүм периштеси келсе, эми мынау жашоого өт десе, болду, элхамдулилля, өтөбүз давай деп кете беребиз, эмнеси бар? Иштерди кылып койгон болгон адам, ояка барганда мен кандай болом? Аң сезими коркпогон менен нафси коркот да, нафси күйөт аякта. Дене калат бу жерде. Нафси аякта тозокко түшөт. Вот мынау жашоо нафсини тарбиялаш керек. Намаз окуганга чейин сизде деле болду күнөө же? Азыр деле күнөөлөр бар. Барбы? Периште эмеспиз да. Туура. Намаз окуу сизге эмнеден улам келип чыкты? Эсимде жок. Бир уктап турсаңыз эле намаз окуй турам болуп калдыңызбы? Жок, бир арак ичип, аябай мас болуп эле намаз окуйм дедим, окудум, болду. Болду. Ошо менен жүрөсүз. Анан Мырза Довутов Раматылык. Машина менен кетип атып эле, мен машина менен жөн эле бир стол бардым, бир сүздүм да.
Анан үйгө чейин арак ичип бардым. Билбейм каяктан не болду. Үйгө жетип элем аягым айтты, мен эртең намаз окуйм деп. Mayli erteң окуйсаң бүгүн жатың dedi. Эртеси турдум, тарат алганды үйрөндүм. Ошентип окуп кеттим. Андан бери машина сүрөсүзбү? 3-4 жыл. Анда башка мурдакыдай болуп калган жоксуз. Таштабадыңыз. Дагы бир машинаны бүсүп, болду эми эртең арак ичем деп калган жоксузбу? Жок, Кудай сактасын, биз эркекпиз го. Эми ачуу чындык, бул суроону беришим керек. Жеңебиз учурда КТРде иштеп жатабы же иштеген жокпу? Жок. Режиссер болуп кеткен, иштебей калды. Же жеңебиз дагы учурда бизнес нөлдөн баштап тренингдеби? Үйдө. Үйдө эле. КТРда тизгеле чарчаганда. Бирок андан мурда сиз чарчадыңыз. Жок, мен чарчагандан эмес. Жок, КТРден чарчадыңызбы же? Жок. Чарчаган эмес, просто жаңы жашоо пайда болду. Жаңы жашоо. Жаңы жашоого өтүш үчүн обязательно чарчаштын кереги жок. Просто жаңы жашоо башка багытка өтүш керек болду, өттүк. Урматтуу достор, көрсөтүүнүн экинчи этабы. Бул бизнес нөлдөн баштагыңызга кезекти берели. Көптөн күткөн суроолоруңуздар да ошол боюнча экен. Мен барсам азыр миллионер болуп кетемби дептир. Ушу бизнес нөлдөн баштаңыз дегендин башкы суроосуну мен миллионерден сурап баштайын. Бул миллионер учурдагы чындыгында моюнга алышыбыз керек. Кыргызстанда аттуу баштуу биздин инсан бар. Аны бар эле тааныйт. Райым Миллион. Райым Миллион боюнча Мыктыбек айдан сурап көрсөк. Сиз ушул Райым Миллион боюнча өзүңүз интервью берген элеңиз да. Ошол киши сиз менен жолуктубу, жолукпадыбы, эмнеден уламалы интервью берип калдыңыз? Же бул киши менен кандай аласа бересе бар? Мүмкүн аны тааныбайт болушуңуз керек. Бир кенен маалымат бериңизчи. Жок, мен Райымды тааныйт элем, бирок илгери бала кезде таанычумун. Ал убакта бул миллионер эмес болчу. Мен азыр деле муну миллионер деп угам, бирок миллионер экенин мен билбейм, чынын айтсам. Сиз миллионерби же Райым Миллион миллионерби? Жок, миллионер дегенде эмнени айтат өзү? Акчасы көп. Эми жөнөкөй эле ошентип түшүнөт да, эч ким түшүнбөйт да, мынча аялы бар, мынча тигиси бар, мунусу бар деп айтпайт да. Миллионер дегенде көптөр акчасы бар. Мен аны миллионер катары кабыл деле албайм, мындай жакшы адам деп билем. Адамгерчиликтүү. Ошо илгери ошо биз Ошко барып калганда ошо чайлашып турат элек. Ал катарда кызматкер. Кийин анан мен бул баланы билчү да эмес экенмин, мындай чоң мамлекеттик деңгээлде иштерди кыларын мен билбейт экенмин. Чынын айтам, кабарым жок экен. Мен кийин уга баштадым. Райым Миллионду анан ар кандай сөздөр эми желеде чыгып турат. Анан бир күнү эле бул жаманат болуп калды. Менде мындай бир эркекчилик мындай түшүнүктөр бар да, любой эркекте бир түшүнүктөр бар, адамгерчилик түшүнүктөр бар. Сен менен чайлашып жүрөбүз, ака-укабыз да, анан Кудай көрсөтпөсүн менин башыма күн түштү эле, сен шарт жок болуп кетсең. Өзүңдүн акыбалыңды коргойм дейсиң да, менен мамилени үзүп койсоң. Любой адам айтат да, бул Мирлан эмне деген адам, бул ака деп жүрүп анан кийин бир күн акасы кичине иши болуп калганда качып кетти дейби. Мен аябай ушундайга жаман карайм да. Бакиев саясий өңүттө да балким кылмыш кылгандыр, балким бир кандайдыр иштерди туура эмес. Мындай тарых айтат бул жөнүндө, сот айтат, тарых айтат. Бирок анын мамилесинде жүргөн адамдар бар да, ака-ука болуп. Туурабы? Ага-ине болуп жүргөндөр, өмүр бою карьерасын чогуу кылгандар бар, катташып жүргөндөр бар. Бул бийликтен таяры менен эле бардыгы жүзү күйрүп кеткен болсо, сен эмне дейсиң? Кете берсин, бирок сенин мамилең бар го. Сен эмнеге муну сатасың дейсиң да. Ошондой эле да, Райымды да ушуна ооматта жүрүп эле бүт көп адамдарга акча берчү экен, көп адамдарды колдочу экен, долбоорлорду кылчу экен. Анан кийин мынтип эле аттан ооп калганда, эч ким унчукпай калды. Анан мен ушуга кыдырым келди. Силер муну дастарконунан оокат жеп жүргөнсүңөр, Райым деп офисинде отурган экенсиңер. Артынан кубалап жүргөн экенсиңер, Райым ака чайым ичип кой деп. Эмне бир ооз сүйлөп койбойсуң деп эле айттым, болду. Мен муну эркекчилик маселесин эле айтып койдум. Анан эле бул Райымдан акча алып башталды. Анан кийин бир жолу бир не болду. Бирөө чалат, телефон чалат. Ака бир чай ичпейлиби деп. Ким бул десем, мен укаңыз Райым. Азыр чай ичкен неудобно мен дедим.
Şu men senin jönүндө bir пост чыгарып койгонан sen мен чай ичсем мага да неудобно. Мен аны senin çay içiş үчүн же сени поддержка кылыш үчүн айткан жокмун. Мен ушуну бетиге айттым. Мен просто мынау эркекчилик эмес экендигин айтып койдум. Балдарда бара биздин жигиттери кыргыз элинде жигитчилик сапат калбаса. Сабак болсун. Ким болобуз барып. Ону галбойлорго айланып кетебиз биз дагы. Эркекчилик болуш керек да мамиледе. Мен ошону эле айтып койдум укадан. Өзүм ага бир чай ичпесек болбойт. Анда чай эле ичебиз болду. Ан жолу ошо көздөр жарым саат менде убактым аябай зык болчу. Просто бир салат жедик, чай ичтик анан. Мен алиги акылдуусуна берем эле, мага да өздөрдө айттым. Мен мындай кылбайсың дедим. Болтура эке да мен чыгып кетип калдым болду. Андан кийин жолуккан да жокпуз, көрүшкөн да жок. Жолуккан жоксуздар. Эми бизнес ушундан баштайык дедик. Бул жака жазып атышат, аябай ушул нөлдөн баштайлы, бизнес нөлдөн баштаңыз, долбооруна кантип катышсак болот дегендер болуп атат. Кантип үйрөнсөк болот, кантип миллионер боло алабыз деген суроолор өтө көп. Сиз азыр өзүңүздү миллионермин деп ойлойсузбу? Жок, мен ойлобой эле миллионермин. Үстүңүздө көйнөк канча сом? Мен кыргыз кийимин кием, мен кыргыз ишкерлерин чыгарып атпайм. Өтө сонун. Көйнөгүңүз канча сом? Bilmem, 5-6 ming so'm bo'lsa kerak bizning көйнөк. Көйнөк 5-6 ming. 5-6 ming so'm. Ооба. Костюм канча сом? Бир 12, 13, 14 болса керек. Өзүңүз алдыңыз? Жок, мага тандап беришет, менин убактым жок. Убактыңыз жок. Алып келип беришет, сиз үйдөгүлөр алат. Үйдөгүлөр алат. Макул, колуңузга саатыңыз канча сом? Бул подарка. Белек. Кимден? Мүмкүн райым миллион деп каласыз. Жок, бул уулдарымдан. Менин уулдарымда чоң, мен 13 балам бар. 13 бала? Ооба, 9 кызым бар. Вот. Жети аял дейм да, канча аялыңыз бар? Аялдарым бирөө. Бирөө. Мамлекеттен каттоодон өткөн, как положено, эл тааныган. Бирөө. Түшүнүктүү. Өтө жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен ойлоп атам, сиздер берген суроонун мүмкүн болушунча Мыктыбек айткандай, негизги маселеде сыйпалап туруп акырын суроо берет эле Мыктыбек өзү. Мен да ошентип бергенге аракет жасап атам. Эми сиздердин сурооңуздар дебейли өзүм суроом кылып бергенге аракет жасап атам. Ассаламу алейкум. Динсиздердин сөздөрү сиздин көңүлүңүздү оорутабы? Оорутса эмнеге? Аллах ыраазы болсун жооп бергениңиз үчүн дейт. Жок, динсиздердин сөзү менин жүрөгүм оорутпайт. Мен эгер жүрөгүм ооруса бул жолго чыкпайт элем. Биз даяр болгонубуз үчүн чыгабыз да. Элестет, Аллахтын динин сүйлөө ушундай замандар болду, азыр деле балким ушундайдыр. Кээде чокту кармагандай да. Ошого духуң жетсе чыгып сүйлөйсүң, духуң жетпесе отурасың да. А вот духуң жетип чыккандан кийин бул жөн эле сүйлөп коюу эмес, анын да жообун угуш керек. Анын жообу өтө катуу тиет. Да, мен сакалыма чалынбаган адам жок. Мени оскорблять этменчи өтүп кете албаган адамдар бар. Мага жазган комментарийлерди окусаңар, 100 комментарийдин 99 оскорбление. Бирок мен буга даярмын да. Мен алар үчүн дават кылбайм, мен Аллахым үчүн кылам. Туптура. Алардын адамдар түшүнбөгөндүктөн кылат, мен дуа кылам, аларга суранам. Ичинде өтө көп адамдар кийин келип жолугушат, биз бир кезде сиз жөнүндө туура эмес ойлоп турбуз. Бизде башкача экен деп. Биз адамдар үчүн чыккан эмеспиз. Сиздин окууңузга балдар, улан кыздар дейлик, улан кыздар канча жаштан келиш керек, канча сом акча менен келиш керек, канча сом акча менен башташ керек бизнести. Ал бизнеси келгенде сиз муну бизнес сеники, бул бизнес сеники деп бересизби? Же ал кылып аткан бизнесини, ушу бизнесини биз монтип өнүктүрүп беребиз деп даярдап бересизби? Или кандай? Түшүнүп бериңизчи ушуну. Ара туруп калыңыз болуш керек бул жагынан. Жок. Кантип түшүндүрсөм ойлонуп атам. Менде 300 000 сом акча бар. Бизнесим жок. Сиздин окууңузга келдим. 300 000 сомдон сырткары дагы окууңузга төлөдүм. 15 000, 20 000 или 30 000, же 90 000, же 50 000 сом. 300 000 сом дагы эле турат менде. Ошол акчага мен Мыктыбек агай, мен бизнес кылышым керек десем, сиз көрсөтүп бересизби же андайлар жокпу? Азыр мен ойлонуп алайын кандай эффективдүү жооп берсем экен.
Birinchi biznes жөнүндө түшүнүктүү болуш керек. Bizgiler biznes dese акча салыш керек деген ойлойт. Бизнес акча салыш эмес. Биринчи бизнести үйрөнүш керек. Эгер бизнести билбесең 300 эмес, 300 миң эмес, 3 миллион болсоң да эчтекеге жарабайт. Да? Бул биринчиси. Экинчиси бизнес акча менен жүрбөйт. Мүмкүнчүлүктөр менен жүрөт. Кээ бир мүмкүнчүлүктөргө акчанын күчү жетпейт. Кээ бир мүмкүнчүлүктөргө акчанын күчү жетпейт. Акча болгону бир ресурс. Үчүнчүдөн, бизнесте де bizgiler өндүрүштү ойлойт. Вот ошондуктан акча керек деп ойлойт. Өндүрүшкө станок сатып алыш керек, там материал сатып алыш керек, бир нерсе сатып алыш керек. Бизнес бир гана өндүрүш эмес да. Бизнес вообще-то маркетинг. Кардар табуу, кардарга жеткирүү деген нерсе. Вот үч негизги түшүнүктү айттык. Анан биз бизнес нөлдөөндө эмне үчүн нөлдөн деп атабыз? 300 миң жоктон бар кылуу дейби? 300 миң болобу, 3,5 миллион сом болобу, биз айтабыз муну бекитип кой. Бизге нөлдөн. Ну жол кереги жана единицага пул керек. 2 айдын ичинде нөлдөн. Сага биз үйрөтөбүз. 500 идеяны бир жумада таап келишиң керек. Өзүң. Биз ошо формулаларды айтып беребиз. Өзүңдөн кеминде 30'dan 100'e чейин өзүңдөн конвертация боло турган жөндөмдөрдү таап келесиң. Өзүңдөн. Адамдар айтат, мен болгон муну окуганмын, колума муну келет. 3-4 нерсени айтат. Биз формуланы көрсөткөндөн кийин өзүндө кеминде 70-80 мүмкүнчүлүк табат. Акча кылса болмок экен деген. Ата-энеңден, айлана чөйрөңдөн, кошуна колоңдон, тегерегиңден 500дөн ашык акча боло турган идеяны бизге алып келесиң. Биз формуласын айтып бергенден кийин. Аны интернетке салып туруп, биз элеп чыгабыз да, бир 5-өсү калат. 5-өсүн бир жума интернетке содага коюп беребиз. Өзүң сатасың 5-өсүн. Биз айткан формулада. 5-өсүнүн ичинен кайсынысы кандай кетти? Ошонан кийин продвижение койгонду үйрөтүп беребиз. Муну мындай өнүктүрөсүң, муну системаны курасың, биз айтканды кылып кете бересиң. Ошол 5 бизнес менен чыгып кетесиң. Чыккандан кийин уже сен системаны үйрөндүң, системаны койдуң. Кааласаң 4-өсүн сатып ийесиң, 4 бизнести. Готовый бизнес. Кааласаң подарка кыласың туугандарыңа, кааласаң өзүң алып кетесиң. Бул бирөө айтып берсе ишенбейсиң буга. Бул реально ушундай. Ушундай формуланы таап алганбыз. Болгону сен биздин айтканыбызды аткарышың керек. Аткарсаң өзүңдүн бизнесиң турат. Кээ бирлеринде натыйжа болбойт, эмнеге? Өзүнүн башка иштери бар. Айлыкта иштейт, анысынан бошобойт, же тойдон бошобойт, биз берген тапшырмаларды аткарбайт. Текеберлигин сындырбайт. Биз ошо эртең менен саат 6-да турасың дейт. Жарым саат зарядка кыласың, китеп окуйсуң, муну көрөсүң. Койчу 2 ай мыйзам оокат жебейсиң, уктабайсың, туалетке барбайсың. Өмүрүңдө жашап көрдүңбү ушундай? 12 саат иштейсиң, 12 саат башың менен иштейсиң. Сенин кызматчыларың 8 саат иштейт, кандай иштейт? Денесин алып келет, денесин көтөрүп кетет. Башы өзүгө иштейт, интернет чукулап 12 saat işteysin, 12 saat başın menen işteysin. Jinde olup kalat balдар, 2 айдын ичинде мындай көз алайып, адам көрбөй калат. Ушунчалык маалыматты беребиз, өмүрү муну телефондон сканировать эткенди билбегендер муну телефондон акча таба баштайт. Бул фантазия, буну жомок дейт. Но реалдыкта ушундай. 70-теги кемпир 2 жумада 75 миң сом кармап келди. Өмүрүмдө 15 миң сомдон ашык кармаган эмесмин дейт. Это реально работает. Аскер баласы 25 жыл кадровый офицер, гарнизонда ат башында кызмат кылган. Өмүрүндө ручка саткан эмес. Прапорщик. 2 жумада 306 миң сом түшүп атат. Бир адамдар не причем? Система иштейт. Биз ошону көрсөтүп беребиз, муну кыл, муну биз өзүбүз таап алдык ошону. Biz cuma sayın 20, 30, 40 adamlar rezultatga çıkanmış görüyoruz. Bizge bu könülmüş adat. O sen hazır efirge çıksan, sana söz telefon düşüyor. Sen bu könüp kalansın. Biz kudum şunday könüp kaldık bu. Adamlar kelgendeyle karap, bilemiz ne de öyle otat. Kolman kelbeyt de otat. Men tupoyum da otat. Men başım yetbeyt. Kızımda okutup koysam bolmok eken, balamda okutup koysam bolmok. Biz bilemiz bu yerinde tarakanlar. Cevaplarımız dayar, instrumentlerimiz dayar. Муну кылгын. Давай, муну кылгын. Барып муну кылгын. Биздин айтканыбызды кылат. Карасаң эле бир күн уже көзү чук жанган.
фонариктер күйгөн, бала нурланган, шыктанган, кийими өзгөргөн. Мени болуп кетишин деп атат агай, эмне деп жооп берем. Мен үйдөгүлөр мынтип атат агай, чөйрөсүнө жат боло баштайт. Чөйрөсү түшүнбөйт. Бара-бара карасаң уже кээбилер чөйрөсүн жетелеп алат уже. Карасаң бизден уже команда менен кеткендер бар. То есть чөйрө ошондой бизде. Бизде саясат жөнүндө сүйлөшпөйт. Бизде ушак жок. Чогулат, бир отурганда 8 саат только бизнес, только мүмкүнчүлүк. Сен мына студияңда мүмкүнчүлүктөр айтып атасың го. Бир отурганда ушундайдан 50-60 сүйлөшөт балдар. Мозговой штурм аябай глубокий. Башка эч нерсени ойлойт. А мындай кылып берсе кандай болот? Давай мындай текст менен чыгарып көрөлү. Мындай видео менен берип көрөлү. Интернет 2,5 миллиард адам отурат. Биздикилердин фантазиясынын жеткени Дордойдон бир точка ачыш керек, Ош базарынан точка ачыш керек. Бир күндө ашып барса 5000 адам келет. 2,5 миллиард адам отурат. Интернетте. Бул не деген мүмкүнчүлүктөр? Мен айтам, мына Кыргызстанда еще Кырнет еще пустой. Сиз азыр айтып калдыңыз, 70 миң кармаптыр, 72 кемпир депчи. Ушул жерде айта кетейин, мүмкүн элдер ойлоп атса керек бул суроону. Мыктыбек агайдын өзүнүн орто табышы канча сом экен деп. Орто. Жок, бул мындай. Мен муну коркконумдан же башкадан эмес. Бизнесте бир маселе бар. Коммерциялык сыр деген маселе. Бул менин бизнесимдин стратегиясы да болот да. Мен атаандаштарым бар, ар кандай чөйрө бар. Ошон үчүн бул цифралардын айтылышы өзү публика бул цифралардын айтылышы туура эмес. Туура эмес. Бул мен жашырганымдан эмес. Этикет ушундай. Бир да бизнесмен айтпайт, бул жанагы. Балким кимдир бирөөгө кызыктыр, өмүрү бизнес кылбаган адамга бул кызык. Бизнесмендер мени түшүнөт. Бул айтылбай турган информация дейт. Кыргызстанда сизде конкурент адам барбы? Аябай көп. Ким? Үчөө. Ой, аттарын да билбейм. Азыр ташыргылсаң тренердин башына түшөт. Жок, ким? Үчөө. Давай айтпайлы коелу. Кел, сиз намаз окуйсуз, мүмкүн ага деле бир мүмкүнчүлүк бериңиз. Маселе эмне? Pepsi-Cola'dan бар, Coca-Cola жөнүндө сурасам не дейт? Не дейт? Бар өзүнөн сурап ал. Кола биздики дейт. Жок, жакшы эсимиздер келип атат. Мыктыбек агай, келиңиз, үчөөнү айтып бериңиз, ким? Мүмкүн мен тааныбайт. Жок, айткым да келбейт. Мен конкуренттерим мен тилиме илиниш үчүн көп эмгек сиңириш керек. Макул. Шайлоого чейин сиз бир пост чыгардыңыз. Сиздин посту көрүп кичинеме көзүмө жаш алдым, бирок сиздин пост аркылуу мен өзүмдүн өмүр баянымды көрүп жаш алдым. Не деген пост? Үйүңүзгө барыпсыз айылдагы. Үйүңүздүн алды кирпичтен салынган үй экен. Кирипсиз үйгө кирип, ким бар үйдө десеңиз эч ким жок үйдө. Тартып киргизип, историяңызга киргизген экенсиз. Эсиңизде барбы? Апамды издегенде? Апам айылга чыгып кеткен экен. Убактым жок эле, мен ал постты айылдагылар көрүпсө, балаң келиптир деп айтып коебу деп чыгаргам да. Ошондой эле болуптур апамды. Балаң келиптир издеп жүрөт деп апам келди. Мен уже күтпөдүм. Кетип калыптырмын. Мүмкүн атаңыз болгондо үйдөн чыкпай күтүп отурабы эле? Атам орду башка. Албетте. Атам болгондо андай кылбасам керек эле. Атам болгондо атамдан корком да. Отурсам керек эле атам кейинче. Неге атаңыздан коркосуз? Ата деген бизде ата дейм, кантип коркпойсуң. Азыркылар коркпойт го, бирок мен 5 балалуу болгончо атаман таяк жеген баламын. Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер. 4 жогорку билимдин ээси. 5 баланын атасы, мен атасынан таяк жеген баламын. Ата-ана балдар карап турат, сен балдарыңды кошуп урам дейт эле. Сиз балдарыңызга өзүңүз ошондой тарбия бердиңизби? Мен балдарым шаардык болду. Заманды да эске алыш керек. Анан мен Кашаев балдарын орус мектепте окутуп алдым. Окутуш керекпи негизи орус мектепке же? Мен ушуга кийин каршы болдум. Мен жөн эле клубника терсе деле, картошка касса деле кыргыздын эле Кашаев мектебине бер, кыргыз болсун деп. Орус башка маданият экен да. Биз билим алат дегенибиз менен ал душасын алып кеткен да. Башка эл, башка улут. Билимди берген менен башка салт. Да, билимди берген менен мээримди алып коет экен. Мен балдарым кой соёт, коноктосот, мага тикке карабайт.
мен сүйлөсөм өйдө туруп жооп берет. Ушундай. Бирок мен ошого да айтам, мен ушуну кыргызга эле окутуп койбопмун деп. Кыргызча сүйлөйт, укмуш. Бирок баары бир кыргызча окутуп койбопмун дейм мен. Атаңыз ошондо урганы туура эле болгон экен да. Атанын катуулугу Аллахтын жумшактыгы дейт. Аллах өзү келип тарбиялабайт да, ата аркылуу тарбиялайт да. Атасы себепчи. Ата аркылуу тарбиялайт да. Что бул атам мен ооруп калды мен. Анан эми айылда эним колунда. Эним балдары атам кээде кичине күчкө кирип неберелерин урушуп калса, кээбилерин неберелерин уруп койчу да, уруп эми катуу киши. Неберелер сүйүнөт десең чоң атам урду деп. Биз атабыздын таягын сагынып калганбыз даже. Атам ооруп калганда. Эним барып алып ыйлайт эле, ата уруңчу мени деп. Ата ушундай зат. Сизге айткан акыркы сөзү эмне болду? Атаңыздын. Тилекке каршы мен эсимде жок. Мен атам үлгүрбөй калдым, энемдин кучагында жан берди. Мен жетишпей калдым, бирок атамды мен өзүм жуудум. Өзүм кепиндедим, өзүм жаназасына турдум, өзүм окудум жаназасын. Жай башына өзүм алып кирдим атамды. Бирок акыркы сөзү атам акыркы 3-4 жылдын ичинде сүйлөбөй калган болчу. Ушундай оору болду. Атам сүйлөсө бизге майрам болчу да. Бирок сүрүү күчтүү болчу. Биз ооруганына карабай атамды урматы менен карадык да, эми ооруп калган кишидей эмес, атабыздай карадык. Акыркы сөздөр эсимде жок. Атадан артык уул болдуңузбу сиз? Атамды урматы үчүн деле бул сөздү айтканга туура эмес. Мен өзүм жеке ичимдеги өлчөм боюнча мен атама жеткен жокмун. Атам согуштун баласы да. Биз муну жеңилдикте талтаңдап жүрүп, атадан оздум десем туура эмес да. Атам кыйынчылыкта, жетимдикте, согуштун баласы. Атай биз үчүн жазган кичинекей китепчеси бар. Мен ушу жашка чейин канча жолу окусам ошончо өңгүрөп ыйлайм. Атамдын жашоосу өтө оор, катаал жылдарда өткөн. Мен ошону окуп берсем, мен балдарым түшүнбөйт, элестете албайт аны. Мен ошол жашоого кичине элешип калган үчүн мен элестетем ошону. Булардын жашоосу жана бир эле нерсени айтып берейин. Согушта жана пушкаларды орогон бөз деп коет. Чоң атам согушта 7 жыл согушкан. Үйгө посылка жөнөтөт экен, ошол бөздү. Трофейди бөздү жөнөтөт экен, анан ошол бөздү чоң эне жанагы мия тамырдан казанга боек кылып, анан ошону боеп берет экен кызыл түскө. Пушка орогон бөздөн шым тигип берет экен. Ошону мектепке булар кийип барат экен, мактанып барат. Эми карап туруп, атама бир бөздө жана кызыл жылдыздын изи бар экен. Печат ошо тизесине келип калды. Атам мектептен номер 1 окуучу болот, ошо жылдыз үчүн. Бөздө, пушка орогон бөздө. Ким кийет азыр муну Мурзмилан? Мен атамдын сыя челеги бар менде. Мындай сумочкасы бар, ичине сыя челек салып, 5 километр сыяны көтөрүп барышат мектепке. 5 километр мындай челекти ичинде сыясы менен көтөрүп барышат. Ошо менен жазат. Баракты жанагы посылка, чоң атам согуштан жөнөткөн посылкада пушка орогон, жашык орогон, ок орогон кагаздарды салып ийет экен балдарга мектепке дептер кылып берди. Энем ошону колу менен жанагынтип өлдөп, анан жыртып дегенде кайчыда жок. Ошондон дептер кылып берчү экен тигип. Ошону сыя көтөрүп барып жазышат. Мирлан, муногу балага, муногу кишиге ким айтат мен сенден оздум деп. Мен андайды көргөн эмесмин. Мен талтаңдап чоңойдум. Жана муну кыйын заманда кантип мен атаман өттүм деп айтам. Мен атам аттын тезегин арка жууп кепшелбей калган арпасын жеген балдар болгон булар. Мен андай жеген эмесмин. Загара жедиңиз. Макадан. Ну, эми Алла. Кечели болду. Так что бул балдар такыр башка балдар. Булар согуштун балдары. Да, балким биз кийинчерээк мектепте окудук, акылдуу болдук, балким, но бирок эркекчилик жагынан, нарк жагынан,
Erk жағынан, күш жағынан, дух жағынан, мен Арыстанбекке өмірі жетпеймін. Өмірі жетпеймін. Өте қиналған кезіңізде түшіңізге кірді бе? Атам көп келеді. Көп кіреді. Не деп айтады? Кейде жылмаяды, кейде күледі. Сөйлебейді. Есімде жоқ, бірақ көп келеді. Атам келеді, жап-жаш болып келеді, дайым. Дуа қылып қоясыз. Атам ақырғы жылдары намаз оқыған. Намазменен кетті ол кеше. Намаз оқып атып, инсульт болып, ошондан жығылды. Намазында инсульт болды да. Мен айтам, атам жашоодон жеңишменен кетти дейм да. Утуучу болуп кетти. Бул муунда көбү арак менен өлдү. Көбү ар кандай. Менин атам эркекче өлдү. 15 жыл төшөктө жатты. Ошо жатканга чейин намазында инсульт болгонго чейин намаз окуду. Элдин эрке баласы. Атам көзөткөндө мага ошо бир кетмен сап менен башыма койгондой болду. Аябай көп шагирттери бар экен. Айлык адам батпай калды. Академиктери жүрөт. Өңгүрөп жаш баладай. Атам айлык эле мугалим. Академиктери келди. Мен айтам, мен Мактыбек, сен дагы эле мына кишини баалаган эмес экенсиң деп коем. Болбосо мен атама тике караган эмесмин. Мен атам сүйлөсө үйдө туруп сүйлөп жооп берген адам мен деле. Мен айттым, атам байкуш ушундай баркы бар экен, деп. Эгим түшүп калбады ошол жерде. Атам байкуш биз менен жөнөкөй ата болгон экен да. Өз балдар атасын бааламайт деле чындыгында. Азыр балдарыңыз сиз уруссаңыз жерди карап турушабы? Ооба, обязательно. Сөз. Мен анда аларга эмнеге атам? Эмнеге мен атам? Мен сүйлөсөм мага сөз кайтарса мен эмнеге атамын аларга? Андай болбойт. Андай болбойт. Азыр ошол айылга барып турасыз. Бир айда бир жолу, же 2 айда бир жолу. Барам, тез эле. Бат-баттан. Макул, мындай суроо берейинчи. Мүмкүн атаңыз тирүү болгондо эмне кылмак элеңиз? Атам менен бизнес кылмакмын азыр. Таягын жесем керек эле дагы. Башка мен. Азыр Бизнеске атама давай бизнес кылабыз демекмин, ажык алып бармакмын, машина алып бермекмин. Вообще-то азыр мен атамды аябай колдонмокмун. Мен да айтам, мен колдоно турган моментте кетип калды деп. Аябай колдонмокмун азыр атамды. Жакшынакай кийинтип туруп ак үйгө киргизет деп бар атам, муну айтып койчу. Коркма керек, мен турам. апаңыз эмне сөздү көп кайталайт сизге? Барбы ушул сөз? Атам жөнүндө көп айтат. Көп айтат. Эмнеге? Билбейм, мен алардын жашоосу жуурулуп кетти да бири-бирине. Экөө эр катын эмес, тууган болуп калат. Атам жөнүндө айтат. Артка кайталы. Бизнестин өздө тренингini кылып атасыз. Башка телеканалдан сизди генеральный директор бол деп чакырса, барат белеңиз? Неге? Мен өзүм телевидение ачканга күчүм жетет. Өзүңүз эле ачып алып ширкем. Конечно. Мүмкүн ал КТРге да барбайт элеңиз, ЛТРге да. Мага айлыкка не только мамлекеттик ишке, бизнеске деле чакырып келгендер болот. Жүр, партнер болобуз. Жок, башкарып бер, монча төлөп беребиз. Мен үчүн азыр эң баалуулугу эркиндигим. Маселе акчада эмес. Бизнес нөлдөн тренингini ачканыңызга канча жыл болду? 4. 4 жылдын ичинде сизде өзүңүздүн жеке бизнесиңиз кайсы болду? Халалдан башка? Жок, мен башка бүт бизнестериме көрүп берип койдум. Что эч кайсынысы мен күчүмдү албасын. Мен только ошо тренингге отурдум. Тренинг. Только тренинг. Себеп азыр оратордун заманы болуп калды. Жок, бери ораторлук жок, бул бизнес. Ораторский жок. Мына ишкерлик академиясында бир 20 тренинг бар бизде. Бир эле боло эмес. 120 адам иштейт бизде компанияда. Булардын иши, булардын системасы, финансы, булардын өнүгүүсү буга 24 саат жетпейт да мезгил.
120 bala senin аманатыңда турат да. Анын үстүнө бизде иштеген балдар не просто аткаруучулар, лидерлер. Элеттен чыккан жөнөкөй эчтекени билбеген кыргыздын кашеки баласы лидерликке өтөт. Болбосо мындай бизнес жүрбөйт. А бул эмнеден десе, бул Мыктыбектин сакалына карганы. Ар бир бала менен иштейбиз, ар бири менен анан алып көрсөткүчтөрдү берет. Анан жаңы уже 20дай тренингти 120дай адам тейлейт. Биз Ошто да ачканбыз. Офис. Ошто да бар, Ошто да 30дай бала иштейт. Аякта да бир 5-6 тренингибиз бар. Биздин миссиябыз мындай деген миссияны алдык да, давай. Ушу элеттен чыккан кадимки кыргыз элин колуна акча карматалы, мамлекетти өзүбүз багалы. Мамлекетти эл багат да. Мамлекет каяктан акча алат? Эл багат дегени мамлекетти ишкерлер багат. Bizde işgерler yok. Şonun için memleket karz alat. Бар işgерler налогын төлөбөйт. Бар беле ол алдайт. Жана ККМ коем десе жиндирик кылып атпайбы, төлөбөйм деп. Анан жаңы муунду чыгарыш керек болду. Биз айттык, ар бир үйдө бирден бала чыгарып коелу, ушу Кыргызстанга биздин подаркабыз. Ар бир үйдө бирден ишкер чыгарганга биз жардам берели, бүттү мамлекетти баксын ушулар. Элестет, мына 4 жылда 5000дей ишкер чыгарып бердик мамлекетке. Налогunu төлөтүп алыш, бул эми мамлекеттин иши. Бирок биз айтабыз, биринчи эле келген күнү айтат. Сен өзүм акча табам деп келген болсоң, мындан бuyаны мамлекетти багам деп ойлоносуң. Өзүң үчүн иштебейсиң. Адам өзү үчүн жарым килограмм оокатты темселеп таап алат. Эй акмак, сен мамлекетти бак деп айтабыз. Бул мамлекеттин карыз болуп кетти. Иште баштап мамлекетти багыш үчүн. Аябай миссиялар коюп беребиз. Алар карыз алып жүрө берет дагы эле. Элиң бакпаса эмне кылсын баары? Тарап кетиш керек. Же бирөөгө барып, бирөөнүн көз карандыгына кириш керек. Башка арга жок. Эл багыш керек. Биздин мамлекет бага турган балдар сыртка чыгып кетти да Путинди багып жүрөт. Чындыгында ушундай. Кыргызстанга акча жөнөтүп атабыз деп атабы? Каяка жөнөтөт? Салат, бир үй салат, бир машина алып коет. Ата-энесине пул берсе, ата-энеси аны Кытайга жөнөтөт. Siz президент болып қалсаңыз, неден баштамақсыз? Өтө сіздің көңіліңізге жаққан сұрау берді ме? Азыр унутуп деле калдым неден. Бир кезде идеяларым бар болчу, эмне кылыш? Азыр унутуп деле калдым неден. Неге? Инстаграм көбөйүп кетти. Жок. Эми азыр президент бар да. Жок, негизи айтам да, негизи. Маселе ушунда, биз башкача ойлонгонду үйрөнүшүбүз керек да. Азыр президент бар. Бир бала кылып ишти кылып атат. Неге мен ойлонушум керек? Жок. Сиз эми мындай да, мисалы мен деле ойлоном. Мисалы айтайын, мен бизнес нөлдөн башта 2 деп туруп ача турган болсом, мен мунудан баштасам, Мыктыбек агайдан башкача кылып кетсем болот экен деген мисалы. Бардык эле адам оюнда бар. Мисалы башка маселе. Сен башка ачсам деп атасың. Мен башка ача албайм, мен президенттин ордуна барып отурсам. Болуп калсаңыз. Мен анын ордуна барып отургум да келбейт азыр. Неге? Мен биякта андан күчтүүрөөк ишти кылып атам. Конечно. Өзүңүз айткандай мамлекетке жардам берейин деген. Конечно. Ну эгер шайлоо келгенде барып умтулуп койсоң, өтүп кетсең башка маселе. Мүмкүн депутат болуп калсаңызчы? Көрөбүз. Неден баштамаксыз? Көрөбүз. Ошол кезде эмне кылыш керек экенин көрөбүз. Азыр айткандан эмне пайда? Заман өзгөрүп турат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эсемиздер көп. Мыктыбек агай, бере берейин. Бере, пожалуйста. Ассаламу алейкум, Мыктыбек мырзага кантип жолуксак болот? Сизге кантип жолуксак болот? Мен жөө жүрөм, велосипед менен жүрөм. Эң оңой табыла турган адам мен. Көчөгө чыксаң эле мен ошол жерде жөө жүрөм. Мен жөө жүргөн адам. Саламатсызбы, Мыктыбек мырза, сизге ден соолук каалайм. Сизге суроом, Кудайдын бар экенин чындап далилдеп бере аласызбы? Сабыр кылып отуруп жашоо деле түгөнүп бараткандай дейт. Жашоонун бар экендигин далилдеп бере аласызбы? Дагы эле ушундай адамдар бар бекен, а? Мындай адамдар көп чыгат го дагы. Жок, мен айланып кетейин азыр 21-чи кылымда. 21-чи кылымда Кудайдын бар экенине жетпеген акылды дуалды бир түзүп ыргытып алды мени. Капа болбо. Азыр нейросеттер чыгып атат. Азыр илим Кудай жөнүндө айтып атат. Атеизмди өлгөнүнө 30 жыл болду. Азыр илим Кудайдын бар экенин илим айтып атат. Билбедим бул. Дагы эле ушундай ойлор бар экендиги. Өзүңдүн денеңди карачы өзүңдү.
Просто денеңді қара, мына саған миллиард далил бар сенде. Өзіңдің денеңде миллиард далил бар. Bir Arap, жөнөкөй мисал айтып берейин, подсказка, орысчасы, подсказка берейин. Bir Arap çölde бедуин деп коет. Бул бедуин арабы çölde билет кумду, и төөнү билет. Башка эчтекени билбейт. Окуганын билет, тамга да тааныбайт, эчтеке. Бедуин деген караңгы араб. Ушул ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп иман келтирет да. Анан мындан сурап атат, сен эмнеге мынтип күбөлүк берип атасың? Кудай бар, ал жалгыз деп атат. Десе, эмнени айтып атат? Мирлан, төөнүн богун алып көрсөтүп атат, кумалаган. Мынтип туруп. Муногу эмне десе, төөнүн богу дейт. Ушул бог төөнүн бар экенине далилби дейт. Ооба дейт. Эгер төө болбосо бул каяктан пайда болмок дейт. Төөнү көрдүңбү дейт. Десе, жок, көргөн жокмун. Анан эмне төө бар деп айтып атасың? Сен муногу төөнүн бар экенин далилдеп атат дейт. Эмнени айткың келет сен? Мунау ааламды карап туруп, Кудайдын бар экенине акыл жетпейби дейт. Эчтекени билбеген араб бир төөнүн кумалак богун кармап, Кудайдын бар экенин айтып атат. Бүгүн 21-кылым каттаныган СМС'ти жазганды билген адам кантип ушуга акыл жетпейт? Мен кантип жооп берем буга? Үйдө отуруп жазып койду окшойт. Ассаламу алейкум агай. Сөзсүз жооп бериңизчи дейт. Сураныч, баламдын чачы түшкөнүгө 1 жыл болду. Кашы да түшүп атат дейт. Анан ушуга жооп берип коюңузчу дейт. Чуркаган бойдон доктурга апарды, айланып кетейин. Бир мыкты экпирчи. Доктурга апар, срочно. Сизди ойлоп алдык ушу чач нөлдөн баштайбыз деп. Чачты нөлдөн баштайбыз деп ойлоп алдык ушу буларчы. Буну мен тамашалап алам. Чач түшкөн жөнөкөй оору эмес. Срочно доктурга. Бул элдин суроосу. Көп аял алууну колдойсузбу? Жок. Колдойбуз. Эми көп экөө, үчөө. Экөө. Жок. Бул ар кимдин өзүнүн чечими болуш керек. Сизде да жок эки аял? Бул ар кимдин өзүнүн чечими. Ар кимдин өзүнүн жоопкерлиги да. Жоопкерликти ала алган эркек түрмөдө отуруп деле 2 катын алат. Жоопкерликти ала албаган эркекти тапанча такасаң да албайт экинчи катын. Ошон үчүн буга уруксат бериш керек, бербеш керек, көз карашың кандай? Айтып атпаймынбы, Сталиндик жана репрессия учурунда 2-3 аял менен жашаган эркектер болгон. Өзүңөр чоңуталарыңарды карасаңар. Ошон үчүн бул биз колдойбуз, кандай көз карашыбыздан көз каранды эмес, бул эркектердин өзүнүн рухунан көз каранды. Азыркы учурда бизнес башташ үчүн биринчи эмне керек? Биринчи жамбашты көтөрүш керек. Биринчи ушул. Биздин көрсөттө 2 күндөн бери жамбаш жөнүндө сөз аябай жакшы болуп атат. Муну жерден көтөрүш керек. Диванда отуруп алып эле кечке телефон чукулай берсең бизнесмен болуп калбайсың да. Жок дегенде бизге жетип кел. Жок дегенде бизге жетип келип, бизден консультация ал. Кандай кылам деп бизден жок дегенде сура, балким ошонун ары баштап. Мындай Аллах субханаху ва таала вада кылып атат. Пендем эмнени кааласа ошону берем деп атат да. Аллах жүрөктүн түпкүрүндөгү каалоолорду билүүчү деп атабыз. Мына ушул каалоонун далили бул аракет болот экен. Сен ордуңан туруп, мен кеттим дейишиң, ушул багытка бет алганың Аллахка далил болот. Анан ошол жол ачылат. Ошон үчүн аракетке берекет деп ошону айтат. Эч нерсе кылбай эле, отуруп эле бизнес башташым керек. Башталбайт. Акча алып келип берсе да башталбайт. Андан көрө сен ордуңан туруп, кой мен кылайын мунуну деп демин, иш башталат. Балким результат кандай болот, мындай болот, но бирок сен ушул жолго түштүң, ушул жолдо мүмкүнчүлүктөр көрүнөт. Бүт фокус ушунда, биз ушул жолдо аракет кылбайбыз. Деминбейбиз. Жалган айтабыз, банкрот болуп калам деп корком тиги. Жок. Андан эмес. Бул коркунуч башкадан. Билбестиктен, караңгылыктан пайда болгон коркунуч. Кел, үйрөн, сура. Уткарап кой. Сиздин офисиңиз кереги жок. Не то, что кереги жок. 5 жыл университетте окуйт. Атасы контракт төлөп берет. 5 жыл, где-то бир өлдү дегенде бир 50 000 сом контрактка кетсин. 50 000 сом. Акча жерге кирсин милан. 5 жыл өмүр берет.
Ата-эне сурап койбойт. Не таптың аяқтан дебейт. Екі ай. Болар болбас ақчаны таап кел, екінші жұма ақчаңды екесе үчесе қайтарып аласың десе, болау болбойды отырады. Неге институтқа кирип атканды ойлаған жоқсың, болау болбойды. Мен бұны оқып алып, іш табамбы, кимге қанша жыл мардикер болып іштеп берем деп ойлаған жоқсың ғой. Неге ошол жерге келерде ойланып қалдың. Себебі мұны жашоо жагат. Азыркы акчасы жок, арзан окат. Ушундай диванга жатып алып телефон чукуламай жашоосу жагат. Сиз берген суроонун кайра сизге берейин. Журналист академиясында сиз бир сөз айткан элеңиз. Менин эсимде бар, Мыктыбек агай. Азыркы учурда университеттердин кереги деле жок болуп калды. Окутуу аз, кесип чыгарыш кыйын. Ошондуктан биз улуттук телеканалга журналисттер академиясын даярдап чыгарып атабыз деп айткан элеңиз. Азыр эми университет бизге керек эмеспи? Же көбөйүп кетти? Жок, маселе университетте эмес. Маселе адистиктерде. Биз азыр Советтер Союзу эмес да. Советтер Союзунда сен окуйсуң, а мамлекет сага иш берет. Эмнеге мамлекет ушунча кадр окутасын деген заказы бар окуу жайларга. Ошончо окутат, аларга иш менен камсыз кылат. Азыр бул андай мамлекет эмес. Бул суверендик мамлекет. Бул элге эгемендүүлүк берип таштаган мамлекет, элди бошотуп берген. Силер эгеменсиңер, өз тагдырыңар өз колуңарда деген мамлекет. Биз Сен окусаң сага иш берем деген мамлекет эмес. Иш орундарын да элге таратып берип койгон мамлекет. Завод, фабрика, колхозду элге таратып берип койгон мамлекет бул. Биз түшүнүшүбүз керек да муну. Мамлекет бизде аз эле функцияны алган өзүнө. Вот коргоону алган, медицинаны алган, жолдорду алган, ушундай эле. Баш аягы 300 миңдей эле орун бар бизде иш. Андан ашык иш жок. Мамлекет кичинекей эле бизде. Себеби бүт иш орундарын элдин өзүнө берип койгон. Колхозду берди да сага. Так, төртөөң бөлүп ал да, ушуну өнүктүр, ошол жерге иш орундарын пайда кыл деди. Сен колхозду эмне кылдың? Араладың, Кытайга саттың, иштиң, арак менен жок кылдың колхозду. Жумуш орундарын эл өзү жок кылды муну. Давай чындыгын айталы. Телевизорда Текебаев менен урушуп отура берген кезде келди да ваучерлерди сатып алды, 2 аракка, 3 аракка алмаштырып алып, анан колхозду жок кылып койду. Да, шустрыйлар. Эмне кылыш керек десе, вот сен азыр окуйм десең, ойлонуш керек да, кайсыл окууну окусам мага акча түшөт. Кайсыл окуу бүткөндөн кийин мага акча берет. То есть рынокто кайсыл кесип конвертация болуп атат, кайсы кесипке акча төлөп атат. Мен, хорошо, ар бир окуу жай Мирлан, бул айлыкчылык. Макул, мен айлыкка иштейм дейм. Болуптур, мен муну менеджментти бүтөйүн. Кайсы фирмага иштейм, мага канча төлөйт? Табышмак. Муну билсең окуу менеджментке. Менеджментке окуйсуң, 5 жыл контракт төлөйсүң, бүтүп алтыр барып орустун бир стройкасын шубайсың. Россияга. Мен айтам, мунун эмне кереги бар? Биз акыркы кезде жаштарга мындай кеңеш бере баштадык. Бизнес ач. Бизнесиң үчүн кандай билим керек ошону оку деп атабыз. Университетке чейинки үйрөтүш. Бизнесиңди ач, жеке өнүгүүң үчүн, бизнесиңдин өнүгүүсү үчүн кандай адистик керек, кандай окуу керек, ошону барып оку деп атабыз. Окуп алып, билет, окуп атканда эле билет, иш жок. Мугалимдерге Россияга барып иштеп, мугалимдерге акча берип диплом алгандар бар. Ал дипломдун эмне кереги бар, мен түшүнбөйм. Кереги барбы? Россияда бирөөнүн үйүн шубап атып, патриот да. Алато деп атан ошо диплом менен шубайбы, эмне. Мен түшүнбөйм логика. Бүгүн башка заман да. Окубаш керек деген жокмун. Керектүү адистик окуш керек. Сен 5 жыл өмүрдү жөлө берип коесуң. 5 жыл жөлө салпактап жүрөт да. Анан азыр эми туура түшүнгүлө, мен мигранттарды урушуп атат. Жок, мен өзүм мигранттарды, мен үйүмдө да бар мигрант. Миграцияга чыкканга мен каршы эмесмин. Чыгып, үйрөнүп, келип, кайра элин көтөрсө мен түшүнөм муну. Чыгып башка, мына элди чанып, башка элге паспортун алып, акча үчүн. Гражданствосын алып, катын бала чакасы менен кетип калгандарды мен айтам, балдар. Капа болбогула, силер башка элге кетип калдыңар. Бизге жардам бере албайсыңар силер. Ушунча сенден күттү, ата-энең сени эл катарына кошту, сага мектеп билим берди. Сага мүдөө арттык, а сен айлык үчүн үй бүлөңдү алдың дагы гражданствосы менен кетип калдың ошо жака. Муну эмне дейсиң? Эмне дейсиң?
Жаман көрсөңөр да, жакшы көрсөңөр да, реалдуулук ушундай. Барып иштеп келип, мына жерде үйрөнгөнүн кылып аткан балдарга 5. Мен даже айтам, чыгып үйрөнүп кайра кел. О 5. Бул башка маселе. Мен мигранттардын өздөрү менен да көп сүйлөшөм. Мен bir айда 2 жолу барып, 2 айда bir барып келип турам. Россияга. Чакырып турушат. Ачык эле сүйлөшөбүз. Эмне келдиң эле буяка? Экичине акча иштеп алайын деп келгем. Иштедиңби? Ооба. Анан эмне кетпей атасың? Кете албай калдык ушул жерде. Ушундай болуп калды. Ачыгын айтат мага, балдарыбыз орус болуп калды. Бизди укпайт. Балдарыбыз жоготтук деп айтат ачык эле. Мен айтам, ооба, молодец. Эми өзүң көмүлгөнү Кыргызстанга барасың эми. Bir үй биле кыргызды бияка жок кылдың, эми сен өзүң ошол жака барасың эми. Же бери орустан көмүлөсүңбү? Он чыкпайт, жок. Биз да мындай бир галат элбиз да, биз бирөөнү жамандабайбыз. Эми байкуштар алар кыйналып жүрөт деген ой менен да жүрөт. Жыргап эле жүргөндөр көбү. Мына жерде кыйынчылык, биз мамлекет куруп атабыз. Мына жакта тажик кол сала коет, Кытай мынтей коет, орус мынтей коет, казак мынтей коет. Мына жерде кыйынчылык. Кайерде кайсы кыйынчылык? Эч ким жок. Кайер акчаны табасың, барып бир кафеге томолоп жатасың. Тууган урук жок. Каякта? Карым катнаш жок. Жок. Биз мыкты өнүгүп атабызбы? Ооба. Же өлүп атабызбы? Жок, биз өнүгүп атабыз. Кыргызстан. Өнүгүп атабыз. Эмнебиз менен? Жакшылыкты да көрө билиш керек. 5 жыл мурдагы эл эмеспиз азыр биз. Көрдүк. Картошка 90 сом, помидор 100. Жок, ал мындай да. Ошондон башта майдадан айтайын да. Ал мындай, ал баа көтөрүлүп атат. Баа көтөрүлүп атат. Аналам десек биз эмнеге чоң акча таппайбыз? Бул бизден көз каранды болгон нерсе. Бизге просто ошо жагат кымбатчылыкта жашаган, вот и все. А так биз өнүгүп атабыз. Азыр ушундай жаштар бар, кечирип коелу. Алга кеткен аябай эле. Ошол жерде эле иштеп аткан балдар. Бизнесте, илимде, ойлоп табуучулукта. Экөөбүздүн кесиптешибиз, эми кайсы канал экенин айтпай эле коеюн. Бирок ошол эле ойдон да айлык апалары. Эми да кээ өнүкпөгөндөр да бар. Но мен жалпы элди айтып атам. Эл өнүгүп атат. Эл өнүгүп атат. Сиз шаардан сырткарда чыгып айламан көрдүңүз. Өнүгүп атат дегенде эмнени айтып атат? Ошону. Пам парасат өнүгүп атат. Акыл эс өнүгүп атат. Маалымдуулук аябай күчтүү. Маалымат. Да, аябай күчтүү. Парасат өнүгүп атат. Балким нарк жоголуп бараткандыр. Да. Каада салт балким утулуп аткандырбыз. Балким кээ бир маселелерден курбандык кылып аткандыр. Но жалпы цивилизациянын угунда биз барбыз. Биз Африка эмеспиз. Ошону айткым келди. Кудайга шүгүр. Биз мисалы үчүн элестетем, биз эч кандай ресурстары ачылбаган элбиз да. Борбордук Азияда ашказанга туруп калган ташпыз. Тоонун үстүндөгү элбиз. Дагында биз бир нерсе кылып акча таап, бир нерсе кылып үйлөрү салып, көчөнү кара, пробка, машинелер бар. Азыр биз казактар менен нормально өйдөдөбүз. Жашоо уровень, жашоо деңгээли боюнча. Бийиктебиз. Алар борборунда жакшы жашаган менен мындай карап көрсөң, жашоо деңгээлибиз жогору бизки. Биздин айылдарда деле жашоо деңгээли Кудайга шүгүр. Грант бериптир. Ким? Чет өлкөлүктөр, бир үй бүлөгө. Грантын жууганга конок чакырыптыр. Бая конокко келип таң калды дейт. Эсердин бу дасторконуңдар биздин гранттан эки эсе көп го деп. Биз ушундай азыр деңгээлибиз, эмнесе өнүкпөдүк. Просто биз кредитти көп алып атабыз. Парда, штор, телевизор алам деп. Анан ошону төлөйм деп жүрөбүз. Сетевой маркетингке көп кирип алабыз, жеңилдик менен байыбыз деп. Ошондой кээ бир мындай бейбаштыктарыбыз бар. А так жалпы көрсөткүчтөрдө мен айтам, өнүгүү бар. Өнүгүү бар. Бар. Шаарда мындай көдөндү керип жүрө алабыз. Азыр көчөдө адам жегиштер жок. Кээ бир мамлекеттерде бар. Адам жегиштер барбы? Кечинде жүрө албайсың. Бизде жылмаят элдер. Алхамдулилла, бизде Кудайга. Муну өнүгүүнү карап кой. 5 жыл мурда бир кыз жолук менен чыкса айкырып жатып калчу. Биз Афганистан болуп кеттик. Азыр кара 90% жолук менен жүрөт. Өнүгүү эмеспи? Бул деген автоматтык түрдө бузукулук азайды деген сөз. Мен 10 жыл мурда түштөн кийин мына Ош базарынын тегерегинде арактын мастын үстүнөн аттап жүрчүбүз. Азыр 6 ай 7 ай мас көрбөйсүң. Өнүгүү эмеспи?
Мечиттерге баргын жалаң жаштар, эң карысы мен. Өнүгүү эмеспи? Спортта бүт сакалчандар, бүт жолукчандар утуп атат. Өнүгүү эмеспи? Көргөндү билиш керек. Алхамдулилла биз өнүгүп атабыз. Спорт кандай кетти? Жөн эле сыймыктанасың. Азыр эми мына мурда күнү мага бир бала келди. Өзүнүн үйүндө машина, трактор жасап сатып атат. Да, бир 25-теги бала. Азыр 30 заказым бар дейт тракторга. Өзү трактор жасап атат. Моторду Кытайдан сатып алат экен. Жапжаш бала. Машина жасап сатып атат. Өтө көп мындай балдар бар. Бизде дыйканчылыкты кара. Кандай кетип атат? Бактар кандай кетип атат? Болгону эми мына теплицадагы баягы кызарган, жашарган баягы помидор бадыраңдан кутулсак, экологияга өтүп атат азыр адамдар. Биздикилер экологиялык дыйканчылыкка өтүп атат. Биогумус менен 5-6 жылдан көрөт. Биз эгер ушул бойдон кете турган болсок, жок эле дегенде борбордук азырда экологиялык тамак боюнча бизде болот артыкчылык. Мындай тенденция бар күчтүү бизде. Мыкты агай, депутат болгуңуз келеби? Эмнеге? Мен иштеген адаммын дейм. Депутаттын айлыгы караганда сиздики көп. Депутаттын айлыгына караганда сиздин айлык көп. Жок, маселе айлыкта эмес. Балким да бир 5-6 жылдан кийин депутат болсом, балким болор. 3 жыл. Кичине карып. 2-3 жыл. Карып. Мындай отургум келип калган учур. Азыр мен отургум келбейт да, мен чуркап иштегим келет. Жогорку кеңеш бир күндө мен жок эле дегенде 70-80 адам менен жолугушам. Бир күндө. Минимум. Бир жумада кеминде 300-400 адам менен. Мен бир күн, 2 күндө бир мен семинарларым бар. 200-300 адам менен жолугушабыз. Бул мен үчүн аябай чоң мүмкүнчүлүк. Мен үчүн бул өнүгүү, мен адамдар менен сүйлөшөм. Эл менен кадимкидей алака. Бир да саясий амбициям жок. Жөн эле элге колуман келген өзүм билген нерсеми айтып берем, алар рахматын айтат болду. Колдонгондор бар. Мен мына жашоону эми бир кресло канча алмаштырасың деп. Күнүгө элдин арасында жүрүп. Конечно. Деп бизде бүгүн коомдук ишмер, мотиватор, күчтүү журналист, оратор агабыз Мыктыбек Арстанбек түз эфирде конокто болду. Анча-мынча туура эмес суроо берип алсам кечирим сурайм. Анткени Мыктыбек Арстанбек менин экс-продюсерим болот. Убагында мен улуттук телеканалда ушул Мыктыбек агайдын колундан иштеп, ушул кишинин колунан чыккан балдардын биримин десем да жаңылышпайм. Мыктыбек агай, сизге чоң рахмат. Биздин куттуу студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Эми сизге эркин микрофон берип коелу. Биринчиден Мирлан сага чоң рахмат. Мага чоң ачылыш болду. Студиямды көрүп, сен айтып аткан телевидение чындап айтканда оорап алды турат. Интернет телевидениени жутуп баштады да. Көп телевизиондук ишмерлер өзүнүн телевидениесин эмне кылаарын билбейт. Кээбилер жапкан каргасыз, рынокты жогото баштады. Азыр бүт телевидение бир телефон менен алмашып калды да. Ошол учурда сен жаңы бир тенденция баштаганына мен аябай таң калдым. Мирландын каналы теледүкөн болуп атат. Да, мындай мен түшүнсөм, рыноктогу эң күчтүү инструменттердин бири телемаркетинг. Ошону баштаптыр. Мен үчүн бул аябай чоң ачылыш. Мен бул жөнүндө да айтам. Ар бир бизнестеги ар бир жеңиш мен өзүмдүн жеңишимдей кабыл алам да. Анан ошо студияга чакырганыңа рахмат. Кызматташабыз Кудай буйрса. Ийгиликтер. Калай муну багытты жоготпогонго аракет кылыш керек. Азыр сага конкуренттер жок. Менмин деген акылдуу продюсерлер командасы менен отуруп эмне кылаарын билбей атканда сенге тыртып чыгарып койгонуң бул жеңиш. Рахмат. Бул действительно жеңиш. Чоң рахмат. Ийгилик. Сизге дагы чоң рахмат, сизге да ийгилик. Буюрса, урматтуу телекөрүүчүлөр, Мыктыбек агай менен дагы азыр эфирден кийин дагы сүйлөшөбүз. Мүмкүн жакынкы күндөрү Мыктыбек агайды ушул 8 каналдан көрүп калышыңыздар. 90% мүмкүн. Аллах буйрса. Аллах оомин десин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эртең дагы ушул убакытта саат 19:00 түз эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар. Биздин эфирден алыстабай туруңуздар. Азыркы учурда саат 21:00 буюрса бизде теле акция долбоору
түз эфирге чыкмакчы. Биздин эфирди алыстабаңыздар. Экинчи студиядагы теле акция долбооруна биз кезекти беребиз. Эртең жолугушканча саламатта калыңыздар. Бүгүнкү түз эфирде мен Мирлан Муратов болдум.